Үстүндөгү кийимдери менен гана келишкен, алайдагы памирлик кыргыздарга 400 000 сомдук жардам көрсөтүлдү. Чоң жана кичи Памирден, тактап айтканда Ооганстандан Алай районуна көчүп келген 11 үй бүлөгө 400 000 сомдук жардам берилди. Бул тууралуу Ош облусунун казысы Самидин Кары Атабаев билдирди. Анын айтымында көчүп келген памирлик кыргыздар кийим-кечеги менен гана келишкен. Биз Памирден көчүп келген боордошторубузга үй тиричилигине керектүү болгон буюмдарды, төшөк жууркандарды, казан аяк, килем, палас жуунучу каражаттарды, азык-түлүктөрдү алып бердик. Ошондой эле жылуу кийимдерди, бут кийим, массы, көлөч, ич кийимдерине чейин жеткирип бердик. Памирликтер этти көп колдонушуп, көбүнчө эт азыктарына муктаж экен. Алар Алайга бир гана үстүндөгү кийимдери менен гана көчүп келишиптир. Азыркы жашаган жери жылуу. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү мештерди орнотуп, көмүр отун менен камсыздаптыр. Жалпы 400 000 сомдук каражат сарпталды. Ага демөөрчүлөрдүн, өзүбүздүн казнадан акча бөлүндү. Ушуну менен гана чектелбейбиз. Буйруса дагы көмөктөшөбүз, деди Самидин Кары Атабаев. Эске сала кетсек, 23 декабрда Алай районуна караштуу Сары Могол айыл өкмөтүнө чоң жана кичи Памирден 9 үй бүлө көчүп келгени жазган. Буга чейин Памирден Алай районуна 2 үй бүлө көчүп келген. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү Памирлик жалпы 11 үй бүлөнү алдын ала даярдалган Харбий Галим Сейитов атындагы орто мектептин эски имаратына жайгаштырды. Мектептин имараты оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн.